Assalamu alaikum. Беттеги угрилер чыгып кетсе же анын артынан чыккан суу даратты бузабы. Денедеги чыккан нерсеге Ханафи мазхабта эки пикир бар. Өзү чыкса даратты бузат, атайлап чыгарса дарат бузат деген маселе бар. Ошого экөөнүн тең сактанып, эгер чыга турган болсо, ас-садид вал жанагы ал-кайх ириң же болбосо ириң деген нерсе бул кан аралашып, кандын бузулган, агарган абалы. Бул денеден чыга турган болсо, ага турган болсо, дарат сынат. Бизде дарат сына турган нерселер бар да, эки жолдон чыккан нерсе, анан денеден чыккан нажасат нерсе даратты бузат деген эрежебиз бар да. Демек, ириң бул нажасат. Денеден чыктыбы, ага турган эле болсо, ал даратты да бузат, анан нажасат дагы. Эми ошого биз угри же башка нерселерде эмне дейбиз? Ошол ириң деп айтабыз. Аны сыгып чыгарасызбы, өзү чыгабы даратты сындырат. Мына ушул туура иншалла. Садид деген бул кан, ал-кайх деген нерсе ириңге жетелек мезгили. Бир аз суу. Бул дагы даратты бузат иншалла. Устаз күзгүнүн алдында туруп намаз окуса болобу? Ушундай бир түшүнүк болгон. Күзгүнүн астында туруп намаз окуса болбойт деген ушундай бир сөз жүргөн. Негизинде күзгү эч бир намазды тыйбайт. Бизди намазда астыбызда адамдын же жаныбардын сүрөтү болсо макрух болот. Бутубуздун астында тебелеп турган болсо, же артыбызда болсо зыяны болбойт. Негизи үйгө сүрөттү койбош керек. Себеби сүрөт бар үйгө периште кирбейт. Ал кайсы сүрөт? Ал кол менен тартылынган сүрөт жана жасалынган эстелик. Ушул экөөнүн шариятыбыз кайтарган. Ал эми фотоаппарат менен тарткан сүрөттүн өкүмү бул кол менен тарткан сүрөттүн өкүмүнө кирбейт. Ошого жанагы килемдердин үстүнө билесиң, айылга барсаң атасын, чоң энесин өтүп кеткендерди портреттерин илип коет. Эгер фотоаппарат менен тартылган болсо зыяны жок. Буга Мухаммад Бахит Мути'i деген чоң алым Мисирде ошо фатва берген. Бул жөн гана көлөкөнү сактап берет экен. Биздин көлөкөбүздү күзгүдөй сууда эле экен. Күзгүнү карасаңыз арам эмес, сууну карасаңыз өзүңүз көрөсүз, ошондой эле ошону сактап берет экен. Бул кол менен тартылган сүрөттүн өкүмүнө кирбейт. Ошого негизи көп сүрөткө түшкөн өзү жакшы нерсе эмес эми. Бирок эми ушул сүрөткө түшүп кала турган болсо, жанагы үйүнө периште кирбейт дегендерде, бул не кол менен тартылган сүрөт, жана эмне скульптура, эстелик жасалынган, кол менен жасалынган. Ушул эки нерседен тыйылганбыз. Ал эми күзгүнүн астында намаз окуса зыяны жок иншалла. Күзгүнүн астында зыяны жок. Болгону астында сүрөт боло турган болсо, намазыбыз макрух болот. Суроо бергенден негизи ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп баягы убакытты кетирбесем суроого өтө берген жакшы. Иншалла баардыгыбыз мусулманбыз. Аз сиз ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мен ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух дейм. Убакыт кетет да. Ошого суроону дароо бере берсеңиз болот иншалла. Устаз, Кудайга шүгүр азыр жакшы заман. Кудайга шүгүр ырыскы көп. Тамак, үй бүлө, кийим, ден соолук, күч кубат көп, алхамдулилlah. Кантип бир гана тил менен эмес, жүрөк менен шүгүр кылабыз. Чындыгында Аллах Тааланын неаматтары бизге берген неаматтары чексиз. Ден соолук Аллах Тааланын берген неаматы. Эгер ден соолугуңузду туура жолго колдонсоңуз, ошого Аллах Таалага кылган шүгүрүңүз. Ден соолугуңузду бир чың болсо бар бирөөнү урганга эмес, намаз окуганга, орозо кармаганга жумшай турган болсо, ошо ден соолукту. Бул эмне? Аллахтарга шүгүр кылуу. Кудай берген ден соолук, жакшы кийим, жакшы үй бүлө, жакшы үй, бул бардыгы Аллах Тааланын бизге берген неаматтары. Неаматтарына шүгүр кылып, Аллахтын неаматтарын санасак түгөнбөйт.
Аллах Таала айтат, Аллах Тааланын нематтарын санасаңар түгөнбөйт силерге. Болгону ошого шүгүр кылууну үйрөтүшүбүз керек. Эгер биз Аллах Тааланын берген нематтарына шүгүр кылсак, бизге арттырып берет. Ал эми жүрөк менен шүгүр кылуу мына күнөөдөн сакталуу ошо. Жаман бирөөгө хасад, көрө албаштыктан жүрөктөн жаман көрүү, жек көрүү, ушулардын бардыгы жүрөктүн оорулары. Ушулардан арылсак, жүрөк менен Аллах Табарака ва Таалагага менен шүгүр кылган болобуз иншалла. Чочконун терисинен жасалган буюмду кармасаң колду жууш керекпи дейт. Эгерде чочконун териси кургак боло турган болсо, денеңизге эч нерсе жукпай турган болсо, кол жууш милдеттүү эмес. Ошон үчүн жанагы бут кийимдеги нерсени эмнеге айттык? Бут тердесе же болбосо сууга кирсе дедик да. Анан кургак нерсе боло турган болсо, колго же кийимге тийбесе, бул нажасат кылбайт, колду жуу милдеттүү эмес. Устаз, акыркы сабак 28-майда гусулдун сүннөттөрүнө келгенде токтогон эле го, же адашып жатамынбы дейт. Ошондой болгонбу? Ким несин? Сууга келгенбиз, Мүмкүн сиз адашып калсаңыз керек. Ошо суулардын түрлөрүн эмелеп өтүп, ошо мен белгилегенде ошол сууда төрөлгөн айбанаттардын, төрөлгөн эмес, туулган айбанаттардын өкүмү боюнча сүйлөгөнбүз. Чубак устазыбыздын бир айткан сөзү бар. Мен эч ким төрөптүр десе, апенди. Эчки төрөбөйт, эчки тууйт деген. Адам төрөт деп айтат деген. Ассаламу алейкум. Саждада эки бут көтөрүлсө намаз бузулабы? Ушул суроо аябай көп келди. Намазда саждага барганда буттун жерден көтөрүлүүсү намазды бузбайбы? Бул сүннөт амалдардан. Сүннөт амалдар намазды бузбайт. Себеби бизде ушундай бир абал келип калды да, аяттардан, хадистерден түз өкүм алып, анан ушундай проблемаларга түшүп атабыз да, ушундай мүшкүлдөргө түшүп атабыз да. Эгерде биз Ханафи мазхабын бекем кармасак, ошондогу өкүмдөрдү устаздарыбыздан уксак, ошол хадистин, аяттын маңызын, каймагын бизге фик кылып жазып берген, кайсыл хадиске амал кылынат, кайсыл хадиске амал кылынбайт, кайсыл хадисти, эки хадисти бир кылып түшүнөбүз. Ушул муштахид мутлак Абу Ханифага окшогон алымдар бизге эреже түзүп берген. Ошол фикти алсак, ушундай маселеге түшпөйбүз. Бул эмне себептен сурап атат буну? Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Мен 7 мүчө менен намаз окуганга буйрулдум деген. Пешене 1, 2 кол 2, 3, тизе 4, 5, буттун уч 6, 7. Бизде пешенени коюу гана парыз. Кыямда бутту турган жер таза болуш керек. Мына ушул нерсе гана парыз, калгандары сүннөт. Тизени коюу жерге, колду коюу булар сүннөт амалдардан. Буттун учтарын коюу сүннөт амалдардан. Ошон үчүн намаз бузулбайт иншалла. Эгерде бут көтөрүлүп кетсе, сүннөт амалы таштаган болот. Намазында эч кандай зыян болот. Себеби важиптер таштаганда намаз нуксан болот. Ошон үчүн эмне адашуу саждасын кылганга милдеттендиргенбиз. Ошон үчүн фик китептерин окусаңыз, шуну баяндай өтүп кеткен. Муну 7 мүчөнүн, мунусу парыз, калгандары сүннөт деп. Мурун важип. Сажда кылганда пешенени коюш парыз, мурунду коюш важип. Саждада бутонду коюп калды. Ошону айтып атат, ошо бириктирген, анан көтөргөн, ошо бардыгы эле сүннөт амалдардан ошо. Ассаламу алейкум, урматтуу устаз. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракат. Атайын сизге берейин деп көптөн чогулткан суроолорум бар эле дейт. Эми бул суроону ар бир намазда, ар бир сабакта 2-2 окуйт окшойбуз мына. Бардыгын окуп бүтүрө албайбыз. Ажатканага баргандан кийин истинжа кылып көп убакыттан кийин дааратты истинжа кылбай алса болобу? Кээде ажатканага барганда истинжа кылганда даяр суу болуп калат дейт. Дааратканага мисалы үчүн бардыңыз, дааратканага баргандан кийин
шашылышсыз да, кирдиңиз, истинжа кылып чыгып кеттиңиз, болду. Кийин даарат алып атканда кайра истинжа кылуу милдеттүү эмес. Болду, ошол жак таза болсо болду. Анан ар бир даарат алганда истинжа кылуу бул илимсиздик бул. Тазабы ал жак? Болду, башка даарат ала бериш керек, истинжаны кылбайт. Ар кийинки ажатканага барганда истинжа кылуу милдеттүү эмес. Имамчылыкка өткөндө артта турган жамаатка кошо ниет кылат деп уктум эле. Кантип артта тургандарга туура ниет кылат дейт. Сиз имам болуп аткан болсоңуз, Аллах Таала ошол имамдардан кылган болсун, элдердин астына чыгып, адамдардын намазын түздөп берген. Ниет кылып атканда артымдагы адам ушул намазды окуганга аркамдагы адамдарга ниет кылдым деп ниет кылып койгон дурус. Бирок бир маселе бар. Эгерде бир мечитте адам имам боло турган болсо, ошол мечиттин бир бөлүгүндө аялдардын бөлүмү боло турган болсо, ошол аялдардын бөлүмүнө аялдардын намаз окуусу мүмкүн боло турган болсо, анда аялдардын, эгер аркамда аялдар намаз окуй турган болсо, ошолордун да имам немесин мойнума алдым деп туруп ниет кылыш керек. Эгерде ниет кылганда аялдардын ниет кылбай турган болсо, аялдардын намазы дурус болбой калат. Эркектердики бисмилла Аллаху акбар ниет кылып, аркамдагы адамдарга имамчылыкка ниет кылдым деген мустахаба ниет кылат. Ал эми аялдарга кошуп ниет кылуу милдеттүү. Себеби аялдын намаз жарабай калышы мүмкүн. Мисалы үчүн бизде аялдардын бөлүмү барбы жок билбейм, бизде жок болсо керек. Бул жерде этият шарттан кылып кое бериш керек. Себеби бирөө өтүп кетип аткан жер астанага кирип, мен да намазымды окуп алайын деп эки аял кирип окуп калуусу мүмкүн. Ниетиңизге кошуп койсоңуз, эгер аялдар аркамда аялдар боло турган болсо, ошонун имамдыгын кабыл алдым деп, анда не болот? Зыяны жок иншалла. Кокустан окуп кала турган болсо, ал аялдардын намазы дурус болуп калат, Бул суроом тагдыр тууралуу түшүнгөнгө оңой болуусу үчүн мисал катары берүүнү туура көрдүм. Негизи тагдыр маселесинде адамдар кыйын башын оорутат да. Тагдыр маселесинде ушу бир эрежени айтканбыз. Болду. Тагдыр деген нерсе сенин каалооңдогу нерсени Аллах Таала бирип сенин пешенеңе жазган. Болду. Мындан нар жака кетпе. Мисалы үчүн Аллах Таала сага каалоо берген. Сен 18-ге чыкканда паланча эки кыздын муноосун тандап аласың деп сен каалоо берген, сен тандайсың. Болгону Аллах Таала ошону сен 18-ге чыга элек, Аллах Тааланын алим деген сыфаты бар да, келечекти билет. Сенин 18-ге чыгып ушул кызды тандооңду билип туруп, азыр тагдырыңа жазып коет, эненин курсагында. Ал Аллахтын илимине байланыштуу нерсе. Сенин амалыңа эмес. Эми Аллах Таала биздин тагдырыбызга эмнени жазды билбейбиз. Ошон үчүн амал кылабыз. Ниет кылабыз, аракет кылабыз. Ошо тагдыр маселесинде чукур кирбейбиз. Бул сурооңузду мен окубаймын. Дуанын кабыл болуп жатканын же кабыл болбой жатканын кантип билсек болот? Бир нерсени дуа кылыңыз, Аллахым, мен кыйналып жүрөм, мага Аллахым машина бер дедиңиз. Машина алсаңыз, дуаңыздын кабыл болгону. Аллах Табарака ва Таала чексиз шүгүрлөр болсун. Эгер Аллах Таалага чын жүрөгүм менен адам дуа кыла турган болсо, Аллах Таала дуасын кабыл кылат. Эгер бул дүйнөдө дуаңыз кабыл болбой, сиз суранган нерсе болбой кала турган болсо, Аллах Таала сизге келип жаткан башка бир апаатты ошол дуаңыз менен жок кылат. Же болбосо анын мөмөсүн сизге кыяматка калтырат. Дуа кылдыңыз, анын мөмөсүн иншалла сиз акыретте көрөсүз. Ошого дуа кылып, дуам кабыл болду деп Аллахка нааразы болбош керек. Эч качан дуа кылган адам өкүнбөйт. Же бул дүйнөдө берет, бул көпчүлүгү. Же сизге келе жаткан бир балаяны, кырсыкты ошо дуаңыз менен жок кылат. Же болбосо Аллах Таала эсеп кысап боло турган, сизге сооп, сизге бейишке кирүү муктаж болуп турган мезгилде ошо дуаңыздын жардамы келет. Ошон үчүн Аллах Тааладан үмүт кылбай дуа кылабыз. Иншалла дуаларыбыз кабыл болот. Дуа кылган адам эч качан эмне болбойт? Уттурбайт. Субханалла, мен Аллах Табарака ва Таалага канча дуа кылган болсом, менин дуаларымды Аллах Таала кайтарган жок. Азыркы мезгилде бул ушу өзүм менен өзүм эле калган суроо эле, бирок сиздерге да айтайын. Мен Аллах Тааладан бир нерсе сураштан мен уялып баштадым. Аллах Таала мен эмнени сурасам мага бер, субханалла.
Азыр эмне деп дуа кылып баштадым? Бир нерсе керек болсо, мисалы үчүн бир ишти кылайын деп аткан болсом, Аллахым ушул ишти мага бер деп дуа кылбай калдым азыр мен. Азыр эмне деп дуа кылып калдым? Аллахым ушул иш мен үчүн, бул дүйнөм үчүн, акыретим үчүн пайдалуу болсо бер. Эгер бул дүйнөм үчүн, акыретим үчүн пайдасы болсо бербе. Анан дуа кылам. Ошол дуам неме болду? Мурда эмнени сурасам дуам кабыл болгон. Алхамдулилlah. Бирок кийинчерээк ушунчалык Аллах Таала бергенден ушул дуага өттүм. Себеби биз эмне нерсе бизге пайдалуу экенин билбейт экенбиз. Көзүбүзгө жылтыраган нерсеге дуа кыла берет экенбиз, Аллах Тааланын берешендиги менен сизге бере берет экен. Эгерде биз дуаны жанагындай тартипте кылсак, Аллахым, ушул нерсе менин мага бул дүйнөмө жана акыретим үчүн пайдалуу болгонсо бер, пайдасы боло турган болсо жок кыл десеңиз, сиздин маслахаңызга, сиздин пайдаңызга Аллах Таала чечип берет экен. Аллах Таала айтты да, ким колун көтөрүп дуа кылгансы, менин колум бош кой бергим келбейт дейт. Сизге пайдасы нерсени өзүңүз акылыңыз жетпей сурабасаңыз эле Аллах Таала бере бериши мүмкүн да. Ошон үчүн ушул дуа, ушинтип дуа кылса жакшы болот иншалла. Инсан бул жашоодо шайтанга жана өзүнүн нафсине каршы өзү жалгыз күрөшөбү? Же инсанды жакшы жакка үгүттөгөн периштелер болобу? Инсан өзү жалгыз шайтан жана нафси менен күрөшүүсү адилеттүү элеби? Аллах Таала сизге нафс берди. Аллах Таала сизге ыктыяр берди. Siz шайтандын азгырыгын сизге шарият түшүндүрүп берди. Шайтандын азгырыгы мындай. Муну жолду кылсаң бейишке барасың, муну амалды кылсаң бейишке барасың, муну амалды кылсаң тозокко барасың деп көргөзүп берди. Эми сиз ошол жерде шайтан менен күрөшөсүз, ал сиздин нафсиңизге, өзүңүздүн такыбалыңызга, амалыңызга жараша. Ошого жараша Аллах Таала сизге бейишти сыйлык берип атат. Ошол себептен бул дүйнө сыноо дүйнөсү болуп атат. Аллах Таала бизди кааласа эч нерсе кылбастан баарыбызды бейишке киргизет, бирок Аллах Таала өзүнүн каалаганын кылат экен. Бул дүйнөгө түшүрүп, бул дүйнөдө биз экзамен же болбосо сыноо жашоосунда жашап атабыз. Сыноо жашоосунда өзүбүздүн шайтан менен, нафсибиз менен күрөшүбүз керек. Айтты, шайтандын азгырыктары мынау деп бизге дин үйрөтүп берди. Ошондон сактанышыбыз керек. İnşallah Allah Teala'nın razılığını tabi beşike gireriz. Ve sallallahu teala hayra halqih Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Allahümme tekabbel minna inneke entes semiyun alim. Tubu aleyni ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Allah Teala uşul okulgan amal ilimlerimiz Allah'ın paydalı ilimlerden kılgın. Katalarını Allah'ım özün keçirgin. Uşul жерде угуп турган insandardı en insanların жақсыларынан kılgın. Жана ушул айтылган нерселер амал кылууну баарыбызга насип эткин. Күнөөдөн бизди алыс кылып, ыйманыбызды саламат кылып бейиште пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында болууна баарыбызга насип эткин. Ва саллаллаху таала хайра халқихи Мухаммади ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахим.